жылдын биринчи жарым жылдыгынын жыйынтыгы боюнча эмгек акы төлөө фондунан кеткен чыгымдар 62 миллиард болжол менен сомду түздү. 18,3 миллиардка сомго же былтыркы жылкы чыгымдарга салыштырмалуу 41,9% көп. Бул өсүш Кыргыз Республикасы президентинин 22 жылындагы 28 мартында кабыл алынган номер 95 жарлыгына байланыштуу болду. Эмгек акы төлөө шарттарын өркүндөтүү боюнча жарлыктын негизинде апрелден тартып социалдык чөйрөдөгү бюджеттик социалдык чөйрөдөгү кызматкерлердин эмгек акы төлөө шарттары өркүндөтүлдү. Андан кийин 1 августтан тартып 22 жылдын мамлекеттик кызматкерлерди жана муниципалдык кызматкерлердин эмгек акылары, андан тышкары бардык бюджеттик чөйрөдөгү кызматкерлердин эмгек акылары жакшыртылды.